Мен аны кайдан билдим, ал террорист. Мен билсем кече бутум сынсын, айтты мага. Рая апа, мен бүгүн вечером заеду, нормально хоть посплю деди мага. Чүй облусунун Дмитриевка айылында ок атышуудан укук коргоо органдарынын 2 кызматкери жарадар болду. Мындай маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлигине тастыкташты. Билдирүүгө ылайык ок атышуудан 2 адам жарадар болгон. Алардын бири амбулатордук дарыланууга жөнөтүлсө, бирөөнү улуттук госпиталга алып келе жатышат. Жаракат алгандардын экөө тең укук коргоо органдарынын кызматкерлери. Бүгүн 17 май күнү эртең менен Дмитриевка айылында атышуу болуп, айыл курчоого алынган. Кийинчерээк ички иштер министрлигинин атайын операция болгонун, анда куралдуу каршылык көрсөткөн террорчу жок кылынгандыгын билдиришкен. Президент Садыр Жапаров 18 майда Кытай Эл Республикасына мамлекеттик сапар менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Анын айтымында мамлекет башчысы сапардын алкагында Кытай Борбор Азия саммитинин ишине катышат. Алдыдагы сапардын алкагында Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр пландаштырылууда. Эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери боюнча кызматташтыкты тереңдетүү жана кеңейтүү маселелерин талкуулашмакчы. Ошондой эле президент Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян, Кытай элдик саясий консультациялык кеңешинин бүткүл Кытай комитетинин төрагасы Ван Хонин жана Кытай Эл Республикасынын башкы расмий өкүлдөрү жана бизнес чөйрөлөрү менен жолугушуулары пландалууда деп билдирди Азымбакиев. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Ажыга 12 июнда жөнөп кетишмекчи. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык ар бир учуучу топто 672 адам болмокчу. Аларды 15 башчы коштоп барат. Ал эми акыркы топ Сауд Аравияга 21 июнда Ош-Жидда багыты боюнча кетмекчи. Алардын саламаттыгына 20 дарыгер көз салып турушат. Эске салсак, быйылкы ажылык сапарга Кыргызстан үчүн 6000 квота бөлүнгөн. Ажылыктын баасы $3900 түздү. Президент Садыр Жапаров укук коргоо органдарынын кызматкерлери кызмат өтөө учурунда каза болгон учурда бериле турган компенсациялык төлөм берүү маселесин изилдеп чыгууну тапшырды. Бул тууралуу мамлекет башчысынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев социалдык тармактагы баракчасына жазып калтырган. Бул тема акыркы убакта коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Компенсация суммасы бюджетке оорчулук келтирбей тургандай жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин үй бүлөлөрүнө колдоо болгудай кылып мыйзамдарга тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушун берүү тапшырмасы берилди деп жазды Султанбаев. Эскерте кетсек, буга чейин кызмат өтөө учурунда каза болгон прокурорго мамлекет тарабынан 21 миллион сом каражат бөлүнүп берилиши коомчулуктун нааразычылыгын жараткан болчу. Өлкө башчысы Садыр Жапаров 9 февралда Бишкекте коюлган министрлер кабинети менен Япония өкмөтүнүн ортосундагы Бишкек шаарында жана Чүй облусунда медициналык жабдууларды жакшыртуу долбоору боюнча эл аралык келишимди түзгөн. Алмашуу ноталарын министрлер кабинети менен Япония эл аралык кызматташтык агенттигинин ортосундагы Бишкек шаарында Чүй облусунда медициналык жабдууларды жакшыртуу долбоору боюнча гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Президенттин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, аталган долбоор Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун саламаттык сактоо уюмдарынын жугуштуу эмес ооруларды диагностикалоо жана дарылоо үчүн медициналык жабдуулар менен камсыз кылуу аркылуу диагностикалык жана дарылоо потенциалын чыңдоого каралган. Бул медициналык кызмат көрсөтүүгө негиз болуп, ошону менен медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга салым кошот. Кыргызстанда кубаттуулугу 1000 мегаватт болгон күн электр станциясын куруу пландалууда. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, тиешелүү келишимге Садыр Жапаровдун Кытайга жасала турган мамлекеттик сапарынын алкагында кол коюу пландалууда. Буга чейин маалымдалгандай, объектини кытайлык энергетикалык консорциум курмакчы. Күн электр станциясын Ысык-Көл облусунун Турайгыр айылына куруу пландалууда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.